Саламатсыңар балдар. Бүгүн Мекен таануу сабагында Кыргызстандын Ысык көл облусу, Кыргызстандын бермети болгон Ысык көл облусу менен таанышабыз. Ысык көл облусу Кыргызстандын чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Бул жаратылышы абдан кооз, берекелүү жер. Ысык көл облусунун аймагы түрдүү өсүмдүктөр менен жаныбарлар дүйнөсүнө бай. Ысык көлдүн түштүк батыш бөлүгүндө келген куштар каз, өрдөк жана эң кооз ак куштайт. Токойлорун тыйынчычкан, элик, сүлөөсүн, кашкулак, тоолорун аркар, карышкыр, суур, түлкү мекендейт. Ысык көл облусунун негизги байлыгы бул Ысык көлдүн корукка айланган курорттук зонасы. Көл кылаасында пансионаттар, курорттор, эс алуу үйлөрү жайгашкан. Жайында бул жерге республиканын бардык булуң бурчунан жана башка өлкөлөрдөн эс алууга, дарыланууга элдер келет. Көркөмү кооз тоолор, көлдүн жылуу, мелмилдеген көк кашка суусу келген адамдарды эч качан кайдыгер калтырбайт. Ысык көл облусунда түрдүү улуттагы адамдар жашайт. Алар айыл чарбасында иштешет. Буудай, мөмө жемиш жана жашылча өстүрүшөт. Мал багышат. Көл кылаасында адамдар байыркы замандан бери жашап келишкен. Андыктан Ысык көл облусу тарыхый маданий эстеликтерге бай. Ысык көл кылаасындагы шаарлар. Балыкчы шаары. Боом капчыгайынан өткөндөн кийин силер Балыкчы шаарына келесиңер. Балыкчы Кыргызстандагы порт шаар. Ушул бийик тоолуу портто кеме жүрүү кышында да токтобойт. Балыкчы шаары 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Жолдун бири көлдүн түндүк кылаасын, экинчиси түштүк кылаасын бойлоп кетет. Шаардын калкы 42 000 адамдан ашык. Шаар Ысык көлдү бойлоп 6 километр созулат. Балыкчы шаары ыңгайлуу жерге жайгашкандыктан илгертен эле Ысык көлдүн айланасында жайгашкан бардык калк үчүн жашоо турмушун камсыз кылуу борбору болгон. Бул жерде өсүмдүктөр мол түшүм берген. Көлдөн балык көп кармалган. Малдын төлү да жакшы болгон. Төмөнкү аңгемеде ойдон чыгарылган эч нерсе жок. Аны уламыштардын кандай чежараларынын мисалы катары кароого болот. Балыкчы шаары жөнүндө уксак. Илгери мындан бир кылым мурда Ысык көлдүн жээгинде адамдар отурукташа электе Михаил Иванович Бачев деген адам келип үй салыптыр. Ал көп жылдар кыргыз жергесинде жоокерлик кызмат өтөп жүрүп, мөөнөтү бүткөндө жерине кетпей, ушул жерде калат. Михаил Иванович өзүнө чакан үй куруп, тегерегиндеги жерди айдап, дыйканчылыкка өтөт. Бирок аны көл өзүнө көбүрөөк тартчу экен. Өзү жасаган кайыгы менен таң атпай Ысык көлдүн ортосуна чейин сүзүп кетип, асманда жылдыздар чыга баштаганда гана кайра келчү. Бачев дайыма көп балык кармап, ол жолу кайтчу. Көп өтпөй анын ысымы ушул чөлкөмгө белгилүү болот. Ага аксакалдар келип, жерди кандай айдаганын жана балык кармаганын көрүшөт. Көп мезгил өтпөй Бачевдин үйүнүн айланасына бүтүндөй кыштак түшөт. Даалай көчмөн кыргыздар өздөрүнүн орус досуна жакын үй салууга аракеттенишет. Ошентип алар узак жылдар бою бир чоң үй бүлөдөй ынтымактуу жашаптыр. Бир жылы күз абдан суук болду. Карт балыкчы толкуну Күч көлдүн жээгинде көпкө капалуу отурат. Ошол күздө Бачев каза табат. Бирок аны эч ким унутпады. Ошол жерди азыр да балыкчы Бачевдин ысымы менен рыбачы же балыкчы деп атап келишет. Ысык көлдүн дагы кереметтүү болгон Чолпон ата жөнүндө уксак. Чолпон ата курорт шаары. Шаар анча деле чоң эмес, бирок ал өлкөнүн чегинин тышкарыда белгилүү. Азыр шаарда 10 000ден ашуун тургундар жашайт. Шаар ичинде жана айланасында чоң адамдар жана балдар үчүн ден соолукту чыңдоочу көптөгөн жайлар бар. Чолпон атада жылкы заводу бар. 1954 жылы ал жерде кыргыз жылкысынын жаңы породасы чыгарылган. Бул жерде ат оюндары жана спорттун улуттук түрлөрү көп өткөрүлөт.
Байыртадан эле адамдар көлдүн жаралышын түшүндүрүүгө аракеттенишип, ал жөнүндө уламыштарды чыгарышкан. Ысык көл жөнүндө уламыш уксак. Качандыр бир кезде Чолпон деген сулуу кыз жашаптыр. Ага Тескей жана Күнгөй деген эки бай ашык болуп калат. Кыз аларды жактырбайт. Ошондо күч сынашууну кыз алардын күчтүүсүн тандоосун чечишет. Экөө аскерлердин бири-бирине бет маңдай тизишет. Байыркы салт боюнча адегенде баатырлар жекеме-жеке чыкчу. Муну уккан кыз бийик асканын башына чыгып барып, боюн таштайт. Ал түшкөн жерде чоң көл пайда болот. Ал эми бул окуяга таң калган жоокерлер Тескей жана Күнгөй деген бийик тоого айланышат. Айылды кыздын атасынын урматына Чолпон ата деп аташат. Кийин ушул кыштак өсүп отуруп Чолпон ата шаары деп аталып калат. Каракол шаары. Каракол шаары Ысык көл облусунун эң ири өнөр жай жана маданий борбору. Бул жерде 70 миңге чукул адам жашайт. Каракол Кербен жолунда аскердик, административдик жана соода пункту катары негизделген. Шаардын көрктүү жайларынын бири орус саякатчысы Пржевальскийдин музейи жана көрүстөнү менен эстелиги бар Корук сейил багы. Улуу саякатчы Николай Михайлович Пржевальский Борбордук Азиядагы мурда изилденбеген 33 миң чакырым жөлкөмдөгү атчан жана жөө кыдырып чыккан. Саякат учурунда ал жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн коллекциясын чогулткан. Ошондой эле Орто Азия элдеринин үрп-адаттары менен салт-санааларын жазып алган. Балдар, силер Кыргыз Республикасынын ири шаарлары менен тааныштыңар. Өлкөнүн региондоруна саякат жасадыңар. Өзүңөрдүн жергеңер жөнүндө эмнелерди билгениңерди эстегиле. Таблицаны дептериңерге көчүрүп толтургула.